Өз балдарын классташтары менен окшош кийинүүсүн каалаган ата-энелер былтыркы жылы мектепке акча жыйнап беришкен. Бирок окуу жылы башталып, мектеп ачылса да формадан дайын чыккан жок. Буга наразы болгон ата-энелер формага деп берген акчасын кайтарып алууну талап кылышкан. Бирок эч кандай натыйжа болбогон соң Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнө келишти. Алимова Махабат былтыркы жылында окуучулардын ар биринен 700 окуучу болгон болсо 700 000 акча чогулткан. Ошо бир жыл болсо дагы биз ала албай жүрөбүз. Биз көп жерлерге кайрылдык. Ошо эмени өндүрүп берсин ушул ата-энелер атынан. Bir семьяда 3-төн 4-төн балага 4 000-5 000 чейин акча бергендер болуп жатат. Эң аз бергени 1,5 000-2 000 чейин да. Мисалы мен өзүм эле 1820 сом берген бир эле кызымдын формасыга. Бирок ушул күнгө чейин сурап атабыз жыйынтыгы жок. Былтыркы жылдан бери акчасын ала албаган ата-энелер шаардык билим берүү бөлүмүнө чоң үмүт менен келишкен. Бирок бөлүм башчысы иш сапары менен Бишкек шаарында жүргөндүгүнө байланыштуу эч кандай жооп болбоду. Мындан улам Кызыл Жол орто мектебинин жетекчилигине кайрылганыбызда мектеп директору иш ордунда жок экен. Орун басары мектеп формасы боюнча маалыматы жок. Жана бул боюнча интервью берүүдөн баш тартты. Мен формаганыңыздарда жок эдем. İştemesi de mi? Ата-энелерге көңүл бурууга орун басардын убактысы жок өңдөнөт. Биздин сурообузга да жооп берүүнү каалабай чогулушка кирип кетти. Бул учурда мектептеги мугалимдердин баары чогулушта экен. Түштөн кийинки сабактын башталганына эч ак болсо да, окуучуларга көңүл бурган бир да мугалим кезиктире албадык. Мындан улам министрлик бул мектепке тез арада көңүл буруу зарылдыгы байкалууда. Азыр сабак болуш керек эле окуучуларга. Болуш керек эле. Бирок болбой атат. Эң кызыгы мектепте ким чогулуш өтүп жаткандыгын мугалимдер өздөрү да билбейт. Мындан сырткары шаардык билим берүү бөлүмүнөн уруксат суралбаптыр. Азыр эми ошол мектеп жетекчилерге чыкканда алардын ким экендигин аныктай албай атышат. Ким экендиги аныкталса биз албетте аларга кайрылабыз. Бул туура эмес болуп калган. Бул кылган иштерине ошол Кызыл Жол орто мектебинин жетекчилери жооп беришет, чара көрөбүз. Ал эми мектеп формасы боюнча жыйылган акча каражаты кийим тигүүчү ишканага которулган. Кызыл Кыя шаарында жайгашкан ишкананын жетекчиси Расагүл Боронбаева келишимде көрсөтүлгөн милдеттерин аткара албай калган. 2015-жылдын декабрь айында Боронбаева Расагүлдү чакыртышып, Баткен райондук сот аркылуу соттолгондагын аны ошол Расагүл мойнуна алган 375 000 мен төлөп берем деп, ошонун негизинде азыр чечим чыгып, аны кара кызматка кесилгендиги жөнүндө азыр Алимова Махабаттын айтуусу боюнча ошентип жүрүшөт. Кандай болгон күндө да акча каражаты толук бойдон качан кайтарылары тиешелүү кызматкерлерге белгисиз. Мунун айынан эптеп пенсиясын жыйнап баламды окутуп алайын деген ата-энелер запкы тартууда. Ал эми мектепте болсо чогулуштун айынан билим берүү артка жылдырылса, окуучулар канчалык билим ала алышат? Суроо бойдон калууда. Ушул сыяктуу көңүл коштук мамиленин арты менен дүйнөлүк сурамжылоодо Кыргызстан төмөнкү орундарда болуп келүүдө. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.